Кара сууда 21 жаштагы келин өз үйүндө асынып каза болду. Ош облусунун Кара Суу районунда 21 жаштагы келин асынган абалда табылды. Алдын ала маалымат боюнча келиндин 2 баласы болгон. Ал өз үйүндө асынып алган. Ош облустук ички иштер башкармалыгы турмуш басылмасына тастыктаган маалыматка караганда 2026 жылдын 22 май күнү саат 12:30 чамасында Кара Суу РИИБке Ош облусунун ооруканасынан 21 жаштагы жаран үйүндө асынып каза болгондугу тууралуу кабар келген. Аталган факты маалыматтык электрондук журналга катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Алгачкы текшерүүнүн жүрүшүндө Кара Суу районунун 2005-жылы туулган тургуну өзү жашаган үйүндө асынып каза болгондугу маалым болгон. Окуяга боюнча күбөлөр суралып, жансыз денеге сырттан кароо жүргүзүлгөн. Маркумдун өлүмүнүн так себебин аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалды. Топтолгон материалдын жана дайындалган экспертизанын корутундусунун негизинде мыйзамдуу чечим кабыл алынат. Учурда тергөөгө чейинки текшерүү иштери уланууда. Булак турмуш кежи. Нарын Тооругар жолунда Кытай жараны башкарган жүк ташуучуна каршы тилкеге чыга калган 2 жеңил унаа жабыркады. Нарын Тооругар жолунда болгон жол кырсыгынын видеосу менен айдоочу бөлүшкөн. Анда Кытай жараны башкарган жүк ташуучуна каршы тилкеге катуу ылдамдыкта чыга калган. Анын кесепетинен 2 жеңил унаа жабыркаган. Айдоочу жүк ташуучуна башкарган Кытай жарандарга катуу чара көрүп, көзөмөлгө алуу керектигин айткан. Талдык жана Тоң мурун ашууларында кар жаап жатат. Ош Сары Таш Эркештам унаа жолунун Талдык жана Тоң мурун ашууларында кар жаап жатат. Транспорт министрлигинен билдирди. Маалым болгондой, учурда жол ачык, каттам бар. Министрлик айдоочуларга жолдо жүрүүдө коопсуздукту, жол эрежелерин так сактоону эскертет. Түркиянын белгилүү журналисти Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Түркиянын белгилүү журналисти Исмаил Турк Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго кайрылып, учурда камакта жаткан генерал Курсан Асанов ири суммада акча алганын айтты. Кайрылуусунда ал президенттен жардам сурап, Асанов алган каражатты көзөмөлгө алып, тиешелүү органдарга өткөрүп берүүнү өтүндү. Булак Назар Ньюс кечи. 3 жашка чейинки балдарга жөлөк пул берилет мыйзамга кол коюлду. Бишкекте сабалган киши милицияга нааразы. Бишкектин тургуну балдарынын көзүнчө сабалганын айтып, милиция чара көрбөй жатканын билдирди. Анын айтымында окуядан кийин арыз жазылган менен бүгүнкү күнгө чейин эч кандай чечим кабыл алынбай, өзүнө коркутууларда болуп жатканын айткан. Булак Кошберим. Өзүн пайгамбар деп атаган африкалык киши Муса пайгамбардын үлгүсү менен жолдоочуларынын алдында деңизди 2ге бөлүүгө аракет кылган. Мунун баары алдын ала айтылгандай аяктады. Аракет учурунда ал жанындагы адамдар менен кошо чөгүп кете жаздады. Андан кийин ал кереметтүү демонстрациясын тез эле таштап койду. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Урматтуу Жапаров, сизди жаңа кыргыз элини урматтоо менен сөзүмө баштайм. Мен Кыргызстанды аябай жакшы көрөм. Бул маселе чечилсе де, чечилбесе де менин Кыргызстанга, кыргыз жерине болгон сүйүүм эч качан азайбайт. Түркияга келгениңизде бизге кайрылып, Түркия элине, Түркия инвесторлоруна кайрылып буяка келиңиз, инвестиция салыңыз, мен кепилмин дегениңиз. Анан акыркы кездерде ошондой укуктуулуктарды жоюу үчүн, адалетсиздиктерди кайра карап чыгуу үчүн бир
komissiya tüzgönüңüzdü ugup, bende kayra bir ümit payda buldu. Oşun üçün ben Kırgızistan'a gelgende sizge kayrılıp, sizge bir joluguşuga barayın degen bir kayrılığı kılıp atam. Olacağı inancımı taşımaktayım. Size saygılar ve sevgiler sunuyorum. Bugün 2026 yılın 25 mayı Oztarıtaş Erkeştamcıoğlu Taldık aşusu 160'dan 237'ge çeyin aralıkta Tongur'un aşusunda Taldık aşusunda kar jağıta kattan var. Tağda şükür. Tamamla bu. Yaxşı ne oldu?